Кыш мезгилинде 99% адамдарды кантип артта калтырып өзүңдү өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк алуу жөнүндө айтып берем. Ал эми башкалар диванда сериалдар жана фильмдер менен убакыт өткөрүп жатканда сен өз жашооңду толугу менен өзгөртө аласың. Бул үчүн 4 жөнөкөй кадамды аткарып, аларды туруктуу түрдө аткарсаң, кыштын аягында өзүңдү тааныбай каласың. Биринчи кадам — активдүүлүк. Кыш мезгили диванда жатып жайды күтүп отурган убакыт эмес. Өзүңдү формага келтирүү үчүн спорт менен машыгууну башта. Эгерде мурда спорт менен алектенген эмес болсоң, минималдуу деңгээлде отжимания, чуркоо, планка көнүгүүлөрүн аткар. Күндүз 20 мүнөттүк машыгуу да жетиштүү. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, спорт залга жазыл. Бул жерде булчуңдарды өнүктүрүп, ишенимди арттыра аласың. Эгер убактың акчаң жок болсо, үйдө машыгууларды жана кышкы ачык абада чуркоону да жасап натыйжага жетсе болот. Эң башкысы туруктуулук. Жыйынтыктарды көз айнек менен карап көрө баштаганда, бул сенин негизги мотивацияңа айланат. Мен муну өз тажрыйбамдан айтып жатам. Экинчи кадам — кесипти өнүктүрүү. Кыш мезгили мээни өнүктүрүү үчүн эң сонун убакыт. Башкалар убактысын пайдасыз өткөрүп жатканда, сен өзүңдү алдыга жылдыра аласың. Бир жаңы көндүмдү үйрөнүп башта. Бул бир нерсе болушу мүмкүн. Балким чет тилин үйрөнүү, программалоону үйрөнүү же контент түзүү. Көп нерсени кылууга аракет кылба. Бир нерсеге көңүл бур. Ар бир күн сайын кеминде 30 мүнөт убакыт бөлүп үйрөнүү менен алектен. Бул курстар, китептер же YouTube'дагы акысыл видеолор болушу мүмкүн. Башкысы күн сайын аракет кылуу. Үчүнчү кадам — дофаминдик детокс. Чын жүрөктөн айта кетсем, бул эң кыйын кадам. Дофаминдик детокс — бул сенин жашооңдон жеңил ырахат алып келүүчү нерселерди алып салуу. Социалдык тармактарда үзгүлтүксүз скроллинг, оюндар, чипсы жана сериалдар алдында отуруу — булар баары жагымдуу көрүнөт. Бирок чындыгында убактыңды жана энергияңды уурдап алат. Бул нерселерден бир аптага чейин баш тартууга аракет кылып көр. Анын ордуна чыныгы пайдалуу китептерди окуп, ачык абада көбүрөөк убакыт өткөрүп, дайыма кийинкиге калтырып келген иштерди аткар. Бир нече күндөн кийин энергияң кайра кайтып, жеңил ырахаттарга көз каранды болбой каласың. Ал эми толук күйүп кетпеш үчүн жума аяктап социалдык тармактарда жүктөлгөндөрдү карап же таттууларды жешке уруксат берсең болот. Муну көпчүлүк мисалы Дуэйн Джонсон жасайт. Төртүнчү кадам — максаттар. Эч кандай прогресс так максаттарсыз мүмкүн эмес. Көпчүлүк адамдар жылдык максаттарды коюп, февралга келгени аларды унутуп коюшат. Башында кыска мөөнөттүү максаттарды коюп башта. Бул бир нерсе болушу керек. 5 километр жүгүрүү, бир китеп окуу, жаңы көндүмдү үйрөнүү. Ар бир жумада натыйжаларды текшерип тур. Эгер жакшы натыйжа болсо, жаңы максаттарды кой. Эгерде болбосо, эмне ката кеткенин түшүнүп, аракеттерди туурала. Эгер менин материалдар жеткирүү ыкмам жакшы болсо, видеодон алган маалыматты жактырсаң, лайк басып, каналыма жазылып кой. Ошондо биз дагы көбөйөбүз. Көргөнүңүз үчүн рахмат жана жакында жолугушканча. Ассаламу алейкум.